Assalamu alaikum damla. Adam törölgönde musulman bolup törölöbü antkeni kaçandan beri musulmansın degende almisaktan beri deletele. Al эми мындай да уктум. Адам törölgönde iman жана kufurluktan taza tabiatta törölөt деп. Al misaq деген нерсе биз жаралып аткан мезгилде, жарал электе биздин рухубуздан Аллах Таала уада алган. Мен силердин Раббиңерми дегенде Аласту би Rabbikum degende balad ova degenmiz. Bирок биз аны эстей албайбыз. Ал эртең кыяматта эстелинет. Азыр бирөөңөр эстейсиңерби? Менден мисактын алган бирөөнүн эсинде барбы? Жок, эсинде жок. Демек ал бизге өтпөйт. Ова мисакты алган. Ошон үчүн биз мусулман болушубуз керек. Анан эле бул дүйнөгө сыноо жашоосуна келгенде унутуп калып атабыз. Аны пайгамбарлар эскерип турат. Сен мисакта Аллах Таалага уада бергенсиң. Эгер биз эстей албасак дагы. Ал эми азыр фик өкүмдөрүндө адамдарга кандай өкүм берилет? Адам төрөлгөндө таза фитрат менен төрөлөт. Ал деген нерсе мусулманчылыкты дагы, капырчылыкты да өзүнө камтып ала турган болуп. Ошону эгерде атасы мусулман капыр болсо капыр кылып ийет, мажуси болсо мажуси кылып ийет, насрани болсо насрани кылып ийет. Анан кээ биркилер ушинтип ушул хадисти туура эмес түшүнүп, адам мусулман болуп төрөлөт, төрөлгөндөн кийин анан анын атасы яхуди неме кылып ийет деп. Жок. Ал хадис Муслимде келген, Муслимдеги хадистин ушул хадистен кийин дагы бир ушундай хадис келген, ошону карасаңыз, ал жерде дейт: "Фа ин кана муслиман фа муслиман." Эгерде ата энеси мусулман боло турган болсо, ал мусулман болот дейт. Жаңы төрөлгөн. Себеби ал мусулманча тарбия берет деген сөз. Демек, бала төрөлгөндө таза табият менен төрөлөт, аны ата энеси тарбиясына карап бузуп ийет.